Коррупцияга каршы күрөш эгемен Кыргызстандын баардык президенттеринин эң башкы убадаларынан болуп келди. Аракеттеги өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы жемкорлук менен күрөшүп келет. Коррупциянын тамыры ушунчалык кеңейип жайылган экен, биз өлкө башына келген күндөн тартып башкы милдетибиз катары карап, ага каршы чечкиндүү күрөш жүргүзгөнүбүзгө карабай, коомчулуктагы бул илдеттен али тазаланууга жетише албай келатканыбызды ачык айталы. Эки баштуу ажыдарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек, кайра экинчи башы өсүп, дале токтобой келатат. Бирок кол кушуруп, шалдайып отуруп калган жерибиз жок. Коррупция менен айыгышкан күрөш уланып жатат. Деди президент курултайда. Кыргызстанда коррупция жедеп тамырлап, коомдун баардык тармагын чырмап алганы соңку элдик курултайда даана көрүндү. Делегаттар аймактардагы коррупциянын масштабы боюнча президентке ачык арызданышып, анда кара соолук делегат Абдыкерим Бекмурзаев аксакалдын өлө коррупция деп айтканы эл арасында лакап сөзгө да айланып кетти. Ушинтип жашап келатабыз, урматтуу президент. Өлө коррупция, өлө коррупция. Башкы прокуратура коррупцияга байланышкан кылмыш иштеринен казынага 7,5 миллиард сом, анын ичинде 2 миллиардтай нак акчалай өндүрүлгөнүн билдирүүдө. Октябрь революциясынан кийин келген бийликтин тушунда мурунку жана азыркы бир катар министрлер, жетекчилер ар кандай кылмыштарга шектелип, кармалып, көпчүлүгү казынага белгилүү суммада акча төрөп, абактан чыгып кетип жатышат. Атайын кызмат алардын саны 30га чукулдаганын буга чейин билдирген. Мындай кустуруу саясатын сындагандар да, колдогондар да бар. Ал тапта Кыргызстанда быйыл президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш коррупцияга каршы стратегиянын долбоорун иштеп чыкты. Аталган кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова паракорчулуктун деңгээлин аныктоо максатында уюштурулган жаңы суромжулоонун жыйынтыгын биринчи BBC менен бөлүштү. Саламаттыкты сактоо, билим берүү, укук коргоон органдар, анан соцсистемасы. Кайсы мамлекеттик анан муниципалдык органдарда коррупция көп экен дегенде ошо чоң отрыв менен көп процент менен ушул 4 жакты респонденттер белгилеп атат да. Деген менен коррупциялык күрөштө быйыл Кыргызстан канчалык алдыга жылды, жаңы жылдан кийин гана белгилүү болот. Transparency International уюмунун рейтинги жыл сайын январда жаңыланат. Бирок ага чейин эле Кыргызстандагы эксперттер жемкорлукка каршы өлкөдөгү аракеттерге өз баасын берип жатышат. Ага ылайык быйыл мамлекеттик сатып алууларды тендерсиз жүргүзүү боюнча мыйзам кабыл алынып, ал коррупциялык тобокелчиликтерди жаратты. Дагы бир чоң коррупциялык тобокелчиликти шарттаган жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапус берүү жөнүндө мыйзам долбоору демилгенип жатат. Ал өтүп кетсе, жемкорлор бюджетке 1 миллион сом төлөп эле кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кетсе болот. Сиздер BBC дүрбүсүндө подкастын уктуңуздар. Аны бүгүн мен Эленора Сагындык кызы алып бардым.